Бизде эмне врачтар жокпу? Ошончо жылдан бери эмгектенип келаткан бүтүндөй кыргыз медицинасын тагы ушул министр абдан уят кылды. Аны биздин мамлекеттик телеканалдар пропаганда кылып атат. Мына ушул министрдин эң чоң катасы ушул бүт дүйнөлүк илимдин адамдары таппай аткан нерсени мына деп таап, бул күлкү, аябай чоң күлкү болду. Анткени далилдей албайт ал. Эгерде адам жакшы болуп кетсе, ошол жанагы уу коргоошунан жакшы болуп кетти деп коет, бирок өлүп калса ковидтен өлүп калды деп коет. Мындай министрди кызмат ордун бүгүн биз премьер-министрге сунушташыбыз керек. Кызмат ордун алып, анын ордуна сабаттуу, компетенттүү министрди дайындаш керек. Нет, туда ничего. Ал Кыргызстандын илимий коомчулугунун жүздөгөн профессорлордун, миңдеген илим кандидаттарынын кадыр баркына доо кетирди. Бул киши учурда аткаруудагы мыйзамдарды гана бузуп тим болбостон, медицинанын зыян келтирбе деген негизги мыйзамын, илимий этикалык нормалардын баарын да бузду. Медиктер коомчулугундагы саламаттык сактоо министри башында туруп жасаган жорук албетте жапайчылык. Эң коркунучтуусу бейтаптардын макулдугун албай туруп, аларга уу ичирип, өмүрүн тобокелге салышкан. Бул адам укугун бузуу жана ден соолугуна атайлап зыян келтирүү болуп саналат.